Саламатсыздар урматтуу менин окуучуларым, маанайыңыздар күндөй ачык болсун. Кайрадан сиздер менен кыргыз тили сабагы 5-класс. Балдар, кечээ биз силер менен этиштин жасалышы деген теманы өткөнбүз. Этиштин жасалыш жолдору менен таанышканбыз. Башкача айтканда, морфологиялык жана синтаксистик жол менен этиш сөздөр жасаларын силер кечээ түшүндүңөр. Үйгө тапшырма берилген 450-көнүгө. Анда таблицага төмөндөгүдөй сөз жасоочу мүчөлөр берилген. Ушул сөз жасоочу мүчөлөрдү улап, биз этиш жана зататтуу сөздөрдү табуу. Биринчи таблицанын бөлүгүндө ма, мак, ыгыч, ыч деген сөз жасоочу мүчөлөрдү этишке улап, андан зататтуу сөздөрдү тапкыла дегенбиз. Ал эми кийинки таблицанын бөлүгүндө лам, ла, лаш, кар деген сөз жасоочу мүчөлөрдү зататтуучка улап, андан этиш сөздөрдү табуу тапшырма берилген. Анда үй тапшырманы аткарган болсоңор, чогуу текшерип көрөлү. Тапшырмада төмөндөгүдөй сөздөрдү таптыңар. Этишке сөз жасоочу мүчөлөрдү улап, зататтуу сөздөрдү таптык. Басма, сүзмө, куймак, чертмек, сызгыч, сузгуч, кубаныч, өтүнүч. Бул сөздөр эмне деген суроого жооп берип, зататтоочу сөздөр болуп жасалды. Ал эми кийинки ла, лан, лаш, кар деген мүчөлөрдү зататтоочу сөзгө улап, андан этиш сөздөрдү таптыңар. Жайла, ойло, жайлан, ирден, акылаш, беттеш, аткар, өткөр деген жөнөкөй этиш сөздөрдү балдар силер таптыңар. Эми балдар, бүгүн силер менен биз жаңы тема өтөбүз. Жаңы теманын сабактын темасы этиштин жакталышы. Китебиңердин 143-чү бетин ачып, ручка дептериңерди алып, сабакка көңүлүңөрдү бургула. Этиштин жакталышы деген эмне? Этиштин жак жана сан боюнча өзгөрүшү жакталыш деп аталат. Зататтуучка улануучу жак мүчөлөр этишке да уланат. Демек балдар, мынакей биз кыргыз тилинде 3 жак бар экенин билебиз. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Демек зататтуу сөзгө улануучу жак мүчөлөр демек этиш сөзгө дагы уланат деген түшүнүктү мен силерге түшүндүрүп жатам. Азыр ушул жакталыш боюнча таблицаларга, көнүгүүлөргө көңүлүңөрдү бурабыз. Анда жакшылап бер жакка көңүлүңөрдү бургула. Мынакей бул жерде мындай таблицалар берилди. Этишке улануучу жак мүчөлөр. Кыргыз тилинде 3 жак бар. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Жак мүчөлөр толук түрүндө да айтылат, толук эмес түрүндө айтылат, жекелик санда. Көптүк санда дагы толук түрүндө айтылат, толук эмес түрүндө айтылат. Мисал келтиребиз. Мисалы, мен сабакка барамын деген сүйлөм болсо, барамын деген этиш биринчи жак, мен деген сүйлөмдүн ээси биринчи жакта айтылып атат. Демек этиш сөз дагы биринчи жакта айтылып жатат. Аны биз мын деген жак мүчө аркылуу билип жатабыз. Бул жерде толук түрү. Ал эми толук эмес түрү кээде айтылат. Бул дагы эки варианты тең эле туура. Мен мектепке барам деген сүйлөм болсо, бул дагы туура болуп эсептелинет. Бул кыскарган түрү м. Демек мүчөнүн кыскарган түрү, жак мүчөнүн. Ал эми көптүк санда биз мектепке барабыз, барабыз. Демек жак мүчө біз деген мүчө болду. Ал эми толук эмес түрү биз мектепке бардык. Көптүк сандагы толук эмес түрү бардык мүчөсү. Андан кийин экинчи жакта сен мектепке барасың. Демек бул жерде экинчи жакка карата этиш сөзүн дагы жак мүчөнүн өзгөрүшү. Сен барасың. Толук түрү болду. Ал эми толук эмес түрү сен мектепке барсаң. Толук эмес түрү. Ал эми көптүк санда силер мектепке барасыңар.
толук түрү. Ал эми толук эмес түрү силер мектепке барсаңар. Ңар деген мүчө бул толук эмес түрү болду. Ал эми экинчи жактын сылык түрүндө жекелик санда сиз мектепке барасыз. Сыз мүчөсү жак мүчө болду. Ал эми толук эмес түрү сиз мектепке барсаңыз. Ңыз бул толук эмес түрү. Ал эми көптүк жакта сиздер мектепке барасыздар. Сыздар экинчи жактын сылык формасындагы көптүк жак мүчөсү. Көптүк сандагы жак мүчөсү. Ал эми толук эмес түрү сиздер мектепке барсаңыздар. Ал эми үчүнчү жакта ал барат. Ал мектепке барат. Бул жерде т мүчөсү. Ал эми толук эмес түрү жок. Көптүк санда алар мектепке барышат. Т түрүндө эле жекелик санда жана көптүк санда окшош берилди. Балдар, демек силер этишке уланган жак мүчөлөрдүн биринчи, экинчи, үчүнчү жак боюнча толук жана толук эмес түрүн көрдүңөр. Эми китебиңердин 161-чи көнүгүүсүн карасаңар, ушул жак мүчөлөрдү көпчектин ордуна сүйлөмдөгү жак мүчөлөрдү коюгула деген тапшырма болду. Анда чогуу китебибизди ачабыз дагы карап көрөлү. Демек, биринчи сүйлөм биз бактылуу жашай деп берилиптир. Экинчи сүйлөм мен бардык сабагымды даярда деп берилиптир. Сиз качан келди? Силер кече келген. Атам жумушуна бара деп турат. Бул жерде китебиңерди карагыла балдар. 461-чи көнүгүндө ушундай берилген сүйлөмдөрдү силер көпчектин ордуна тиешелүү жак мүчөлөрдү коюшуңар керек. Азыр биз чогуу аткарабыз. Ручкаңарды алып, дептериңерге жаза баштасаңар, анда силер ойлонуп сүйлөмдөрдү туура жазабыз. Анда жазган болсоңор чогуу көрөлү балдар. Биз бактылуу жашайбыз. Демек, бул жерде біз деген мүчө биринчи жактын көптүк сандагы біз мүчөсү. Мен бардык сабагымды даярдадым. Биринчи жактын жекелик сандагы жак мүчөсү. Дым. Сиз качан келдиңиз? Экинчи жактын сылык формасы жекелик санда ңыз мүчөсү. Силер кечээ келгенсиңер. Экинчи жактын көптүк сандагы сенек формасында көптүк сандагы мүчөсү сыңар. Атам жумушуна барат. Үчүнчү жактын жекелик сандагы т мүчөсү. Демек, балдар, силер дагы ушинтип койсоңор, анда биз жак мүчөлөрдү биринчи, экинчи, үчүнчү жак боюнча жекелик жана көптүк санда мүчөлөрдү коюп алдык. Кийинки тапшырма. Төмөнкү этиштерди экинчи жак менен толук эмес түрдө жекелик көптүк санда жактагыла дейт. Биринчи жекелик сан толук түрү толук эмес түрү. Барасың. Барсаң. Барсаң толук эмес түрү, барасың толук түрү. Демек, силер көнүгүүнү карагыла. Бул жерде 460-чы көнүгүүдө берилген бул. Ошол жерде бар, барса, бил, билсе, кон, консо, көр, көрсө деген сөздөр берилген. Ушуну биз толук эмес түрдө экинчи жактагы жекелик жана көптүк санда жакта эткенбиз. Билесиң, бил деген эч сөздү толук формасы билесиң, толук эмес түрү билсең. Ал эми экинчи жактын сылык түрүн, толук жана толук эмес түрүн көрөлү. Ушул эле бар деген сөздөрдү карайлы. Барасыз толук түрү, барсаңыз толук эмес түрү. Ал эми көптүк санда барасыздар толук түрү, барсаңыздар толук эмес түрү. Экинчи бил деген эч сөзгө билесиз жекелик сандагы сылык формасы толук түрү сыз мүчөсү уланды. Ал эми экинчи жактын сылык формасындагы билсеңиз, ңыз деген мүчө бул толук эмес түрү. Көптүк санда
билесиздер толук түрү, билсеңиздер толук эмес түрү. Ал эми көптүк санда толук жана толук эмес түрүн көрөлү. Ушул эле бар деген эч сөздү көптүк санда толук түрүндө бара, сыңар, сыңар деген жак мүчө уланды. Ал эми толук эмес түрү барсаңар. Көптүк санда толук эмес түрү ңар мүчөсү менен берилди. Кайра эле этишти билдирген бил деген сөздү карайлы. Көптүк сандагы экинчи жактын толук түрү билесиңер, сыңар деген жак мүчө уланды. Ал эми толук эмес түрү билсеңер, ңар деген көптүк сандын экинчи жактагы ңар мүчөсү уланды. Калган кон, консо, көр, көрсө деген сөздөрдү балдар силер ушундай кылып жактайсыңар. Жекелик жана көптүк санда экинчи жакта толук жана толук эмес түрүндө жактагыла. Балдар, демек биз бүгүн силер менен этиштин жакталышын өттүк. Силер эгерде жак мүчөнү жакшы өздөштүргөн болсоңор, этиштин жакталышында туура жактай аласыңар. Демек, этиштин жак жана сан боюнча өзгөрүшү бул жакталыш деп аталат экен. Сүйлөмдөгү зат аттоочко уланган мүчөлөр демек этиш сөздөргө дагы уланат. Бул этиште өтүп жатканда мен силерге айткам, этиш дайыма менен жак сан боюнча этишет деп. Демек биринчи жакта болсо баяндоош дагы биринчи жакта болот. Эгерде экинчи жакта болсо баяндоош да экинчи жакта айтылат. Эгерде сүйлөмдүн ээси үчүнчү жакта айтылса, сүйлөмдө баяндоош да үчүнчү жакта айтылат. Жак мүчөлөр ошо ээге байланыштуу өзгөрөт. Жекелик жана көптүк санда өзгөрөрүн биз жогоруда таблицалардан түшүндүк. Эми балдар үйгө тапшырма. Китебиңердин 144 бетин ачсаңар 456, 457, 462 көйнөгүлөрү берилген. Ушул көйнөгүлөрдү дептериңерге жазып, берилиши боюнча тапшырманы аткарабыз. Демек, бүгүн силер менен этиштин жакталышын өттүк. Саламатта калгыла.